Мейирбан Идрис кызы Бужум айылындагы Шарап Токсонов атындагы орто мектебинде быйыл 11-классты аяктап келечекке кадам коюу алдында турат. Ал мектепти эң жакшы баалар менен аяктаган. Жалпы республикалык тестирлөөгө катышып, аталган мектептин бүтүрүүчүлөрүнүн арасынан эң жогорку 166 баалдын ээси болду. Каарманыбыз келечекте чет тилдерин үйрөтүүчү мугалим болууну максат кылып турат. Ошко тапшырам деп жаткан себеби үй бүлөмө да жардам болот. Анан Бишкекке тапшырганда деле мүмкүн бул жакта Батумга тапшырсак деле ошол эле бир эле темаларды, ошол эле окууну окуйбуз. Бирок ар бир окуучу чын дилинен кызыгып окуса, ийгиликтерге жетет. Батумда деле президенттик стипендияларды алып жаткан студенттер бар, көрүп жатабыз. Анан ошко тапшырып, ошмунун анан Дүйнө Кыргыз Республикасы боюнча, Кыргызстандагы университеттер боюнча башка мамлекеттер менен келишими көп университет катары биринчиде турат. Өлкөдө жогорку билим алып, бир кесиптин ээси болгон менен учурда жумушка орношуу кыйын. Мындан улам жаштар заман талабына ылайык кесип тандоодо да жаңы технологиялык багыттарга көбүрөөк басым жасоодо. Кесип тандоодо негизи азыркы учурда биздин замандын талабына жараша азыр бардыгы эле ушул компьютерге жакын тармактарды караштырып жатышат. Ошого программист, статистика бул азыркы заманда өнүккөн тармактардын бири болуп саналат. Ошого билем бардыгы азыркы ушул 70-50% компьютердик тармактарга тапшырып жатышат. Быйылкы жылы жогорку окуу жайларына кабыл алуунун биринчи этабы 17-июлда башталып, 19-июль күнү аяктады. Баткен мамлекеттик университетинде абитуриенттер үчүн жалпы 160 бюджеттик орундар каралган. Азыр 2020 Educov KG порталынан онлайн каттоо болуп атат. Онлайн каттоо жүрүп жатат. Бул абитуриенттер үчүн дагы, биз үчүн дагы өтө жеңил. Себеби абитуриент кайсыл жерге барбасын, өзүнүн үйүндө туруп деле каттап койсо болот, өзүнүн данныйларын киргизип эле ошол 2020 Educov KG порталынан эле каттап коет. Анан өткөндөн кийин өзү ошол кесипке окуганын тастыктагандан кийин 30 августка чейин документтерин алып барганга мүмкүнчүлүк бар да, шарт түзүлөт. Кесипти туура тандоо маанилүү. Мындан улам жаштар дээриндеги мүмкүнчүлүк, жөндөм, шыгына карап тандоо жасаса келечекте жемиштүү болоору талашсыз. Айсулуу Абделаким кызы, Абделамит Абдуманап уулу, Алтын бешик жаңылыктары.